Kırgız el жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, КМШ мамлекеттик жана Евразия сыйлыгынын лауреаты, бир нече эл аралык адабий сыйлыктарга арзыган жазуучу жана драматург Султан Раевдин Топон романы Стокгольмдо, Швециянын Стокгольм шаарында 2017-жылы өткөн эл аралык адабий конкурста Гран-прини жеңип алып, автор Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрик Сенкевич атындагы адабий сыйлыктын лауреат намына татыктуу болгон. Султан Раевдин чыгармалары англис, орус, француз, немец, кытай, түрк, корей, украин, фарси, казак, өзбек жана башка ондогон тилдерге которулган. Анын драмалары Лондон, Москва, Астана, Тегеран, Стамбул, Мюлленхайм жана башка дүйнөнүн көптөгөн сахналарында коюлууда. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Султан Раевдин адам модели жана жан жазасы. Идея, модель, образ. Мезгил биз үчүн ар кандай жомок мифтерди, аңыз уламыштарды, тарых таржымалдарды, икая идеяларды, окуя окууларды муундан муунга сактап, саралуу мурас катары калтырды. Алардын айрымдары адамга жарык маанай тартууласа, кайбирлери кайгыртып, кабыргаңды кайыштырат. Ошолорду окуп адамзатынын азыркы жашоо жагдайы менен салыштырган сайын тарых дайыма кайталанат. Абал трагедия түрүндө, анан фарс шекилинде деген сөздүн эскирбес чындык экенине эрксизден ишенесиң. Көрсө муун алмашкан сайын өткөндөрдүн сабактары унутулуп, улам кийинки урпак мурункулардын жашоо тажрыйбасын кайра баштан жаңыртып кайталай берет тура. Эмне дейсиң? Кудай жашоо турмушту адам табиятын башынан ушундай жаратып коюптур. Эге эмне үчүн ушундай иш жасаганын азыр эми бизге эч ким түшүндүрүп бере албайт. Боолголоп божомол кылгандан башка жол жок. Ошондой олуттуу бир гипотезаны кибернетиктер сунуш кылышкан. Алардын ой боюнча Кудай адам аркылуу бар болгону өзүн өзү, башкача айтканда өз моделин жасаган. Анан калса, алгачкы адамды Кудай өз бейнесине окшоштуруп жаратты деп Библияда ачык эле айтылып атпайбы? Ага чейин ал адам жашай турган айлана чөйрө, жагдай шарт, айталы кургак жер, аба, күн, багдарак, жан жаныбар дегендерди да белендеп койгону ошол эле ыйык китеп аркылуу жалпыга белгилүү. Ар нерсенин жасалышы адатта дегенде жөнөкөйдөн татаалды карай ишке ашары аксиома. Эгерде ушуну эске алсак, анда кудуреттүү Кудай алгач айбанаттарды жаратып, ал эксперимент аркылуу өз чыгармачылык ишмердигинин эң бир кыйын милдетин аткарууга, адам аттуу ашкан татаал аппаратты жасап чыгарууга даярдык көргөн деп боолголосок болчудай. Атап айтканда, адам Кудайдын модели, айбанаттар адамдын модельдери катары кызмат аткарышкан. Айтмакчы, адамга чейин анын башка модельдери, периштелер да жаратылган. Аларды адамдан артык аруу санаган ой пикир эмнегедир ушул убакка дейин өкүнсүрүп келет. Бул болбогон кеп. Эмне дегенде алар адамдан мурда жаратылган. Демек, жасалыш жасаты ага караганда жөнөкөй, примитивдүү. Ошон үчүн Кудайга да анча көп окшошо беришпейт. Логикалуу ойлонсок ушундай тыянак келип чыгат. Анан кайдан жүрүп периштелер адамда мыкты боло калсын? Баса дагы бир маанилүү жагдай, Кудай периштелерге адамды сыйлап, ага баш ийгиле деп буйрук кылганы Библиянын өзүндө даана жазылган. Люцифер ошон үчүн эгенин бул буйругун аткаруудан баш тартып, анын эркине каршы чыгып атпайбы? Ушул логиканы улай ой жорусак, шайтан адам үчүн эмес, тескерисинче, адам шайтан үчүн модель болгон деп тастыктасак да, чындыктан анча алыстабайбыз. Анткени адамзатынын айрым эркек ургаачылары кийин соңку жашоо турмушунда көп учурда тубаса мүйүздүү шайтанга окшоп өздөрү мүйүздүү болуп калары эмне калппы? Маселенин маңызына келсек, Кудай өз моделин эмне үчүн жасаган деген табигый суроо туулат. Ага жооп бериш үчүн дегеле адатта модельдер эмне үчүн жасаларын эстейли. Модельдер демейде алардын түп нускасын, прототипин таанып билүү үчүн жасалат. Демек адамдын мисалы аркылуу Савов аксакал өзүн өзү аңдап билгиси келген. Ал адам пендеси аркылуу өзү жөнүндө азырга чейин эмнелерди гана билип билбей атканын элестете бериңиз.
Ras modelder jaratуу kudurеттүү Kudayдын könmüş işmerligi bolgon soň, al adat demek adam menen anın bütkül ukum tukumuna da ötkön. İş yüzünde degili adamzattın dirilik müldü madaniyatı, adabiyatı, iskustosu iride jaşoo turmuş görünüşlörün tuuro jana jalpıloo jolu menen alardı modelder arkылуу tiptүү kırdaaldarında tipleştirip kayra jaratuunun natyjasy bolup sanalat. Çın-çınına gelgende adamdan başlap çeksiz alam galaktikalarga çeyin. Büt bardyk netseler biri-biri üçün model gatary garalary jana oşondoy bolu alary aýny kysçyndyk. Sultan Raif'ten Jan Jaza jana Topon romandary dal oşondoy jalpy adamzatlyk manidegi oroşon, ruhani modellerden mozaikasy arkылуу adam menen dünýänün adyrkap alyn intellektualdyk filosofiýalyk manaýda görkem aňdap bilүү hareketinden ulam jaralgan eksperimentaldyk münözdögi jaňyça çykarmalar. Alarda biz janatan beri aýtyp atkan jaratuuçu Kuday al jasagan adam, şaytan, perişte siýaktуу uňgulu universal obrazlar menen manilik modelder bir top. Alar arkылуу tuýuntulgan turmuşduk mani maňyzlar, kudum kaleidoskopda Kuday ulam kubulup, okugan adamdy omal tökmöllü oposuz dünýä tuuraluu oý sana okeanyna çumkutat. Çıgarmalarda meýit alytgan köpdegen göýgöýler menen tatal maseleler gozgolgan. Alar çakırgan alban assosiasiýa analogiyalar menen tarihi paralel simbollardan başyň adaşat. Romandardyň aýanty dünýelik adabiýat menen filosofiýadan, dini mifologiýalyk egzoterika menen ar kanday akromatikalyk okuwlardan alıngan orusça kırgızça sarılaş, kıyma çiğme şilteme sitatalarga jyk tolgan. Egerde biz adabiýatda güzgügö, alemi anı jaratuçu avtordu narcissке salıştırsak, bul çıgarmalary arkылуу Sultan Raif çındygynda da özündögi bolgon tolgon intellektualdyk estetikalik baylyk dasmyany jana жазуучулуктар emetde çöp çırgasyn galtyrбай, çynga çıgaruga hareket kılgany baykalat. An üçin algaçky romanyna Moisey Evrey halkın Egipet tutkundan gantip kutkargany tuuralуу Bibliýada aýtylgan kadimki aňyz ulamışdy modellik negiz gatar alat. Ulamışda Moisey öz ulutaşlaryň gözden uçgan ýyk Kanaan jergesine başlap barış üçin alardy 40 ýyl boyu Erme çölde eriştip жүрgöni jönünde bayandalgan go. Al emi Jan Jaza romanında bolsa jindi kana gamagyndan gaçyryp, imperator ıyık jerge alıp baram dep azgyryp, 6 şerigin 40 gün boyu kakşıgan kakır çölde kangatat. Aňyzda Moisey hanaga jetpey düýne salsa, Sultan Raif'tin çıgarmasında da imperator ıyık jerdi göre albay, ara jolda göz jumat. Bul jerde imperator ilgerki Bibliýa aňyzynda Moisey kanday rol atkarsa, romanda alda oşondoy rol oýnap atkany aýdan açyk. Iyık jerge ziyarat jasap, jaratkan aldynda aruulan wagtdan uga bel baylagan jindi çalışlar özlerine jawuşkan aýtylуу tarihi insandardyň ysmy menen atalyşyp, çıgarmada gaýsy bir ölçümde oşol prototiplerden tagdyr tarjymalygyny gaýtalaşat. Alar Jetö, imperator, Thais Afinska, Lir, Çyngızhan, Kleopatra, İskender Zulkarnayn jana Gozuçak. Bul ysymda jön jerinden goýulgan emes. Kudayga guldy gurup berilgenini dalildeş üçin anın amiri menen ulu Isaakty kurmandyka çalmakçy bolgan Avram jönünde aýtylgan ertegi aňyz ulamışdy eske salat. Aňyzda Kuday akyrky gözürmemde Avramdy anday kadamdan toktotup, balanyň orduna Gozuçakty sadaka çabuga ruksat beret emespi? Uşuga okşoş okuya ımırkay çagында Gozuçak attуу geyipkerdin başынан da ötkön. Öz atası menen ögey enesi poyuz jolga taşta öldüre turgan boluşganda, Kudaydın parmany menen aman galyp, keyinki turmuşduk tagdyry jindi kanaga tuşkylat. An üstüne bu ysymdyn başga da ýyk manileri var. Gozu, koy degen janybar jaratylışyndan jogu jok joşmamyn jandyk go. Turmuşda gurmandyk kerek boldu degiçe, demeýde eň birinçili albay kuş sadaka çabylary turgan iş. Oşonduktan Hristiyan saltında adam zatynyň büyük günösüni öz moýnuna alyp, жазыксыз gurmandyka çalyngan Ýesusty da Kudaydın Gozuçagy dep atap alyşgan. Sultan Raif'tin Gozuçagy da oşol syýakty aýypsyz aruu kaharman. Çıgarmada kalgan geyipkerlerde ar kimisi öz ysymyna laýyk ýygarylgan tieşeli roldoruny oýnaşat. Buddizm başlagan bir gatar dini doktrinalarda orun algan reinkarnasiýa jana karma myzamy boýunça denelerine özleri atyny alyp jürüşken tarihi personajlardan jany oşup,
Ошого жараша тагдыр ташбиштери да алдын ала аныкталып алган. Тамырына ийне сайылып, канга тараган психотроп препараттын таасири мээсине сиңген сайын алар эс масабалга келип, ар кайсыны жөөлүп, түштөрүнө тарыхый прототиптерине байланыштуу окуялар кире баштайт. Автор тарабынан билгичтик менен жасалган мындай модель ага чыгарманы мазмун жана форма жагынан айтарлык байытып адабият маданият таанууга Бахтин тарабынан киргизилген айрыкча маанидеги абдан масштабдуу хронотоп түзүүгө мүмкүндүк берген. Ошон үчүн романда тарыхый окуялар менен азыркы учурда болуп аткандар будуң чаң аралашып, ролдор окурмандын көз алдында кудум абсурд театрындагыдай перипетия немезис калыбында ойнолот. Чыгарманын акырында ар бир кейипкер өз пейил куюна кылган эткенине, кандай жашаганына жана прототипинин кармасына жараша тийиштүү жан жазасын тартат. Улуу чөлдүн Библияда энном, грекче геена, башкача айтканда өлүм өрөөнү же тозоктун ордосу деп аталган чөлкөмүндө романдын финалдык трагедиясы болуп өтөт. Козучак менен Клеопатрдан башка кейипкерлер бүт бойдон жыландын чаккануусунан өлүм табышат. Тарых барактарында да жана жан жаза романында дагы Клеопатранын прототиби өзүн жыланга чактырып өлгөнү, аны ошондой чечимге аргасы кылган турмуштук, саясий, ыймандык, психологиялык кырдаалдар жетиштүү жазылган. Анда азыркы Клеопатра эмне үчүн тарыхый түп нускасына анча окшобой, тагдыр таржымалы башкача чечмеленген, экөөнү жакындаштырган айкын параллелдер жок эсе деген суроо туулбай койбойт. Экинчи Клеопатра Султан Раевка биринчи Клеопатранын тарых таржымалы жана тагдыр ташбиши тууралуу өзүнүн оригиналдуу автордук аңгеме баянын жазуу жана аны романдын жалпы тулкусуна ойдогудай туташтыруу үчүн көп жагынан шарттуу кейипкер, көркөм образдык каражат катары гана керек болгон. Окшоштуктары элдир-селдир, үстүртөн гана. Айтсак, сулуулугуна карап жиндикканадагылар жабыштырып койгон аты сүйүүсү, жаштык тагдыры бийлик төбөлдөрү менен байланыштуу болуп калганы, ийне сайылганын жылан чакканга окшоштурганы. Мындан башка анын тарыхтагы Клеопатра менен байланыштырган эч кандай деле бекем бир түйүн жок. Тескерисинче ал андай эркек жанду жалап эмес, адеп ыймандуу жарөкөр жан, чындыгында жинди деле эмес. Аны бийлик башчысынын өкүмү менен психканага тыгып, сульфазин сайдырып атайлап акыл эсинен айнытышат. Романдын тарыхый пландагы сюжеттеринде Султан Раев, Чыңгыз хан менен Искендер Зулкарнайндын кантип каза болгону жөнүндө буга чейин жазылып калган версиялардан айырмалуу өз вариантын сунуштайт. Экөөнүн тагдыр таржымалуу тууралуу автор тарабынан жазылган жаңыча тарыхый көркөм баяндарда алардын жылаан аркылуу ажал тапканы кыйла кызыктуу жана оригиналдуу чечилген. Жылаан бул дүйнөнүн бардык диндери менен мифологияларында айрыкча орун ээлеген анималисттик символ. Анын амбиваленттүү маанилеринин арасында көз өткөн ата-бабалардын жаны көбүнчө жыланга көчөт. Ал ажал, өлүм менен акыр замандын аян белгиси жана ошондой эле жаны, дили аруу адамдардын колдоочусу деген дагы көз караш ишенимдер бар. Автор чыгармасында жыландын образын дал ушул маанисинде колдонгон. Жан жаза романынын ыйык жер көксөп, узак сапарга чыккан үркөрдөй зыяратчы тобу ага жетүүдөн жедеп үмүт үзүлгөндө, өлүм көздөрүнө көрүнүп жиндей башташат. Адам сыяга албай калган жиндилер көркоо жыркычтарга айланышып, өлгөн жол башчысынын сөөгүн кордоп, заараларын ушатып, чуркатып сейишет. Шуркуя Таис Афинская шагырган сөөгү үстүндө шаам үйүз шайтандай тактеке болуп так секирип бийлейт. Козучакты аңгидей баса калып, жылаңач алаасы менен опоң чычаң накыштап, айбандык кумарышкысын кандырат. Катын позлер Клеопатра сулууну көтөрө качып, аз жерден зордуктап кое жаздайт. Аны козучак куткарып калат. Ал эми каардуу тарыхый өкүмдарлардын атын алып жүрүшкөн Искендер Зулкарнайн менен Чыңгыз хан сөөгөчтү кастардан бешбетер бирин-бири өлтүргөнчө урушуп мушташышат. Бу шойком акыр кыяматтын болоор алдын эске салган сыйт. Кутурган жиндилердин ушул вакханалиясы чыгарманын соңунда кулак угуп, көз көрбөгөн тиришумдук көрүнүш менен аяктайт.
Gündüzü kumdu çölдün kuykalangan ısıngan goňullarda jaşnyp jatışkan azar tümön ayban makluklar, tünkü tünegünen jabıla gelişi var gaýsy jerde tyraýyp kalgan jindilerden ölüktörün taňa atgança tarpyn çygara gemirişet. Alardan süldörünen gaş gaýta müljugen kuw söktörü gana galat. Birok eň ele gyzygy bu jandyklar eki adamdyn. Taýsafinska menen Lirdin eň aýaly jerine emne getir tiýişbeyt. Muny awtor çöl jandyklary hiç kimge belgisi sır boýdan galtyrdy deyt. Ekönün eňili erotikal jana aşkan seksualdy pende ekenini eske alsak, anda alar bu jagынан albetde aýbandarga köýrek jakyn boluşat da. Alar oşo jandykty sezgen üçin ekönün çuraýyny ayap tiýişken emes çygar. Ekinçi jagынан dünýelik filosofiýada adamdy akça emes, eros menen Thanatos başgarat degen dagы oý pikir bar. Menimçe Sultan Raýda uşul oýga goşulat okşoýt. Gollywood'un aýtyly ужас filmlerini elestetken mına uşul üröý uçurgan scena epizodlary awtor tarapyndan Zolanyň naturalizmine tatyrlyk degideyden gelde abdan as edil süretdilet. Tünde bolup ötken al apokalipsisten hiç kabary jok oboçoda guçakdaşyp uktap kalyşgan Gozuçak menen Kleopatra ertesi bul görnüşden selt katıp kudaylap kan kakşap turuşkanda imperatordyň kuw baş sögünen özlörün taňa atgança aylandyra gurçap kaytarıp jatkan çoň jylan jyrylyp çygat. Jylan aşyktardyn ayagına orulup ekönü aýkaştyra syga başlaýt. Al bul jorug menen dili taza jana aruu eki aşykty ezilişip joruluşup süýüşüge çakyrgansy. Uşundan ulam jylan obrazynyň dagы bir uruntly manesi al fallastynda simbol ekeni eske düşet. Aýtmakçy jatyny jindi taryhy Kleopatra taka jylan menen guçakdaşyp jatyp jürüp, akyry oşoga çakyryp o düýnüge uzagan emes bile. Uşu sam Gozuçak menen Kleopatranyň gökrök dilinde ölüm korkunuçu, urgaç menen erkekdin erotikaly koşuluu lazaty rahatyn güsö sezimi, anan al jırgaldy tappay, bu jaşodan gantyp göz açyk boýdan ötüp ketebиz degen öküttүү arman gana güýüp janat. Gozuçak bolsa Eros menen Thanatos betme-bet kelgen uşul gödürmemde Kleopatra menen düşünde gantyp ışky gumar rahatyn da çaba gurganyn, anan oşol jırgalga mas bolup denesinden bırs etip atılıp çykkan bel suusun esteyt. Ölüm menen ömürdün, ajal menen süýünen uşular başkan aýkaşynda akyry gelip ömürdi tübeli göçürbeý ulap turuşy tüpkü gumarly gudret, süýü güçü jeňet. Bul ulu sezimdi jany ulu jylanga oşup jylan bolup gelip Gozuçak menen Kleopatranyň butuna oralgan imperator oýgotot. Imperatorga bolsa al ata babasынан, demek tüpkülügünde ıyık kitepti asmandan düşürüp anan jerde any Moisey ulantgan Kudaýdyn özünün jana başka paýgambar sabalardan oşgan. Janjadanyň soňunda kumdu çöldün ortasında jalgyz galyşgan Gozuçak menen Kleopatraga töçön kızır çal jolgat. Al siler izdegen ıyık jer beýişiňer taman astyňarda, demek jan dil ymanyňarda dep ekönü uşunu tikkile dep eki göçöt berip ketet. Bul jerde da baýagyle arketip modeller ıyık jer, beýiş, Gozuçak menen Kleopatra, adam menen Eva, göçöt jaşoo daragy. Awışganyň göçöt tikkile degeni jaşoo ömür göçün ulagıla degeni. Tösünün moýundagy goňguro zyň 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 dep tınbay kagylgany. Akyr zaman apatyny eskertip akyl esiňer menen bolgula dep goňguro kagyp atkany. Arketip modellerinin içinden bir aýyrmasy Bibliýa aňyzynda jylan azgyryk şaýtan bolup gelse, mында Kuday muzdak jylandy da öz merim süýüsü menen jylytyp, jakşylykdan jyşany kılıp jübergen. Bul emi albetde kazançynyň öz erki gaýdan kulak çygarsa degendey, awtordan çygarmaçylyk traktovkasy. Çygarmada ar bir jaman iş jasalar aldynda je anday jorukçosun bolup ketken uçurda düýnülük adabiýatda geňri gezdeşүүçü, akyr zaman, akyret sot jönde eskertip, aýan bergen jyşanaly belgi simbollar jyş uçurayt. Gün tutulat, ay tutulat, asmandan jyldız uçat, gökten meteorit düşöt, jylan çagat, goňguro gagylat, kurt kumuska, garga kuzgun kaptayt, jana başka da uşul syýaktoolar. Oşonu menen birgeli awtor romandyň ideýalyk mazmunun ogo beter köp kırdığı, töp sırdığı kılış üçün 7, 33, 40, 666 syýakty sakraldyk sandardyň semantikasyny goldanat. Iyık jer izlep çykandaryň sany 7. 7'nin biri Kıdır degende estesek anda Kıdır'ı jol başlagan oşo azapty jolda başkalar üçün get başyn gurman kılgan imperator.
Ал бул жагынан Моисей менен Иисуска да окшошуп кетет. Христиан мифологиясында 7 санынын башка да мистикалуу маанилери бар. 7 сырдын, 7 жакшылыктын, 7 күнөөнүн символу, 7 адамдын дээрдесиндеги жана жамы жан жаратылышка деген мамилесиндеги кайталангыс гармонияны каңкуулайт. Адам тагдыры 7 жылдызга байланыштуу. Дүйнө Кудайдын кудурети менен 7 күндө жаралып бүткөн. Акырында аламдын аялуу гармониясы адамга Григорий музыкасынын 7 авазы аркылуу аян кылынат. Иудаизм ыйык санаган сандардын бири 40 саны. 7 жиндинин 40 күн жолдо жүргөнү бул эми Моисейдин еврей элин 40 жыл чөлдө ээрчиткенин эстетет. Анан дагы акыр кыямат топон суу 40 күнгө созулганынан кабар берет. Романда ошондой эле көз ачык аалым тарыхый Чыңгызханга экинчи жашооң, рух жан жашооң узак болот. Бирок 40 тукумуңа барганда ал бузулат, 40 тукумуң жин оорусуна чалдыгат деп эскерткен жери бар. Дагы бир сырдуу сан 33. Бу сан романдын тарыхтагы Чыңгызхан таржымалы тууралуу баяндалган сюжетинен кезигет. Анда Тем үчүн 12-13 жашка карап, жаңыдан бой жетип калган кезде ата-энеси эркек таналыкка үйрөт деп койнуна жаш туңгут жубанды салып беришкени айтылат. Ошондо биринчи жолу Тем үчүндүн бел суусу бырт атылып, айкашып жаткан жаш сулуунун мойнундагы мончок шурусу чачылып кетет. Сулуу чачылган шурусун терип чогултуп, кайра түгөлдөп санай баштайт. Маржан таш мончоктордун саны 33 болот. Кийин бели катып картайган чагында Чыңгызханга өзү тукумун курут кылып, таш талканын чыгарган туңгут өкүмдарынын жанда жок сулуу өгөй кызын төшөгүнө салып беришет. Ошондо Чыңгызхан кыздыгын алган туңгут жүрөктүн мойнундагы шуру мончогунун саны да 33 болуп чыгат. Чыгарманын автору бул санга эмне үчүн мынчалык маани берип жатат? Анткени нумерология боюнча 33 саны кишиге жакшылык кылуунун, ага таалим тарбия, насаат берүүнүн, үлгү өрнөк көрсөтүүнүн, адамга ыраазылык, ырахат, ышкы тартуулоонун, башкача айтканда альтруисттик баалуулуктун белгиси болуп саналат. Бул сандын ээлери ашкан адилетчил жана жан күйөр боорукер болушат. Кур болуп ыза көргөндөргө жардам берсек деп турушат. Анда инсандардан адатта айтылуу акылман данышмандар, пайгамбар сабалар, агартуучу окумуштуулар, акын жазуучулар жана башка асыл зат адамдар чыгат. 33 саны дүйнөнүн көптөгөн рухий окууларында эзотерикалык маани маңызга ээ. Христиан дининде 33 рух жагынан гүлдөп өсүүнүн жана анын туу чокусуна жетүүнүн символу. Ошон үчүн 33 Христтин жаш курагы. Чыңгызхан тарых таржымалында 33 саны эмне үчүн эки туңгут бекештин ээн тамгасы катары баса белгиленип атат. Анткени алар Чыңгызхандын жашоо маңызы, жан тен кызыгы, өмүр өзөгү, көңүл көксөсү болгон, анын ашынган эротикалык сексуалдык ышкы кумарынын жазыксыз курмандыктары. Чыңгызхан тууралуу айтылган аңыз уламыштарда жана жазылган адабий эмгектерде ушуга байланыштуу мындай бир окуя баяндалат. Чыңгызхан бир жолку узак сапар жортуулунда ат жалында казан асып баратышып, жан жокор ноёндорунан бу дүйнөнүн эң кызыгы, ырахат жыргалы эмне деп сураган дейт. Ошондо бири аңуулап куш салганды, экинчиси эрегиште эрлик көрсөтүп намыс алганды, дагы башкасы аргымак минип алчыланганды, айтор ар кимиси өзгөнүнө жакканын айтканда, өкүмдар силер адашып жатасыңар. Бу жашоодо касыңдын канын төгүп, калтардай кылтылдаган катын-кыздарын койнуңда буралтып басып жатып, кумарыңды каалаганыңдай кандыргандан өткөн ырахат жыргал жок деген экен. Султан Раев өзүнүн Чыңгызхан жөнүндө аңгемесинде дал ушул версияны карманган. Аңгеменин акырында Чыңгызхан кумарын кандырып катын кылган жаш сулуу баягы тестиер кезинде аны төшөк жыргалына үйрөтүп эркек катарына кошкон аялдын ошол түндө экөөнүн сиңишкен урук насилинен бүткөн перзенти. Демек Чыңгызхандын өзүнүн кара чечекей кызы болуп чыгат. Аны өкүмдар кыздын мойнундагы өзү Туңгут хандыгын чапканда мерт болгон энесинен калган 33 мончоктуу шурудан улам тааныйт. Өзүнүн кызы менен сексуалдык катнаш жасап, эротикалык кумарга батуу, бул деген азыркыча айтканда инцест делет. Ырас койнундагы жаш селки өзүнүн кызы экенин Чыңгызхан аны менен төшөк ишин бүтүргөнгө чейин билген эмес. Бу жагдай кайсы бир өлчөмдө ал үчүн алиби да болуп бере алат.
Автор ошондой эле Чыңгызханды инцест үчүн жан жазасы катары өз тукумунун колунан жыланга чактырып өлтүргүсү келсе, аны бекемирээк негиздеп өз кызы экенин билип туруп эле ошол иттик ишке барганда кылып койсо, кырдаал бир кыйла курч чыкмак экен. Азыр андай жоруктар биздин реалдуу жашоо турмушубузда деле көнүмүш көрүнүш го. Бул жерде Софоклдун Эдип падыша трагедиясы сыңары баарына тагдырдын тамашасы күнөөлүү сыяктуу болуп калган. Дал ушундай эле кырдаал чыгарманын Лир аттуу жинди тууралуу сюжетинде да бар. Дагы карыса да катын-поздууга албай, секелек сойку менен жатса, анысы жаш чактагы актриса ойнош экөөнүн ортосунан жаралган өз кызы болуп чыгат. Чыңгызхандан айырмасы, карыган Лир жаш кызга жарай албай коет. Ал эми 666 санына келсек, тууралуу романда «О кырсыктуу күн, качан гана жер жүзүндөгү адам баласынын саны 6 миллиард 606 миллион 600 миң 66га жеткенде кара жин уйкусунан ойгонуп, акыр заман башталат, адамдар жансыз төрөлө баштайт, алардын көкүрөгүндөгү шайтан сезими ойгонуп, бу дүйнөнү шайтан жетегине салып беребиз, ойгон» деп айтылат. Бул үзүндүдө 6 саны 6 жолу кайталанып, ошондо 666 саны 2 эселенте көбөйтүлүп күчөтүлгөн. Эмне үчүн? Дүйнө жинди канага, адамдар анын пациенттерине айланып, акыр кыяматка аз калган үчүн Библияда бул сан 4 жолу колдонулган. Анын ичинен бир ирет жаңы осуятта 666 саны качандыр деңиз түпкүрүнөн чыгып келүүчү 7 баштуу 10 мүйүздүү апокалиптикалык желмогоздун белгиси катары эскерилет. Бул 7 баштуу желмогоз жер жүзүндөгү баардык калктардын үстүнөн бийлик жүргүзүп, аларды каалагандай калчап башкарып аткан дүйнөлүк саясий системанын символу болуп саналат. Жан жаза китебинде айтылган идеялар Султан Раев тарабынан анын Топон роман притчасында кайрадан интеллектуалдык эстетикалык интерпретациялоонун жана философиялык көркөм жалпылоонун жаңы баскычына көтөрүлүп, универсал антологиялык маанидеги ошол ой санаалар логикалык жактан андан ары карай улантылат. Бул сапар автор планканы абдан бийик коет. Жер шарына алыскы галактика ааламынан көз чаптырат. Ошондой оптикада жер адам баласынын териси сыйрылып, мээ тамырлары сыртка тээп чыккан жумуру башындай көрүнөт. Ал баш муштумдай түйүлүп, чытыраган мээнин кан тамырларындай жарылганы турганын эч ким билбейт. Аны алгач туюму күчтүү айбанат макулуктар гана сезет. Бул образ чыгарманын акырында персоналаштырылып, ал башкарман Кхенин башына айланат. Түшүндө анын азаптуу башы кабыгы сыйрылган кабактай тарс жарылып, ар кайдан жамырап каптап келген чегиткелер мээсин чукуп, тамырларын чубап, кырсылдашып жеп аткан болот. Жүрөктүн ишин алган бул көрүнүш алдыда болуучу ааламдык апаатынын аяны эле. Ошентип жер бүткөндө улуу топон суу каптап, дүйнө коргор чабалактап чалкыган суу астында жатып калат. Чалкыган улуу суунун чок ортосунда алакандай кургакта бир үй бүлө, атасы Кхе, апасы Ман, уулу Этих, кызы Дуна, адам аттуудан ушу төртөө гана аман калат. Аралда төртөнөн башка аларды түнү күнү уктатпай, кактабай канын соргон биттер гана жашайт. Айтор жалгыздык Робинзонада жагдайын эске салып, тарыхтагы топон суу андан аман калган Ной жана анын үй бүлөсүнүн таржымалы сыяктуу эксперименталдык экстремалдык кырдаал түзүлөт. Үркөрдөй үй бүлөнүн башчысы Кхе өздөрү турган жайды Ной жери деп атап алат. Анда Библиядагы Эдемди элестеткен бадам багы да бар. Кхе да өзүн ар качан Нойго салыштырып, ошого окшошо берет. Ырас автор роман притчасына архетип модель катары абалкы топон суу аңыз окуясын алып аткан соң, чыгарманын андан аркы сюжетикасын жана мазмундук маани маңызын аңдап түшүнүү үчүн мына ошол түпкү негиздин чоо жайына бир аз башпагалы. Ал кандай? Жараткан адам менен Эваны жасаган жазык үчүн жаннаттан айдап салгандан кийин ал экөөнүн күнөөсү бүт жер жүзүнө жайылып, кишилердин сөгүнө сиңип, кан жанына тамырлап тарай баштайт. Сифтин уруктары, эркектери, Каиндин тукумдары ургаачылар менен сиңишип, пенде заттардын жан дилиндеги ыйман руху куурап, пейил куйлары жалаң дене кумарына байланып калат. Алар бузулуунун жер жеберине жеткенченде жараткан топон суу аламатын жиберет. Бул Кудайды унутуп,
Кумардын кучагында кутурган адамзатынын үстүнөн болгон жараткан эгенин жаза сот эле. Мына ушундай жазадан соң адам урпактары андан сабак алып эсине келдиби? Жок. Ошон үчүн Султан Раевдин романында Кудай аларды кайрадан улуу сууга каптатып олтурат. Кудайдын кудурети жана автордун чыгармачыл эрки менен топондон соо чыгып, эксперимент үчүн дагы бир жолу кал басымдай кургакта атайын калтырылгандардын жашоосу жана тагдыр таржымалы кандай болот? Топон романы мына ушу жөнүндө баян курган көп маанилүү философиялык көркөм притча. Өзүн Ной деп, кайбыр учурларда Христ сыңары сезген кейипкер Кхе топонго чейинки жашоосун аркы дүйнө, андан кийинкисин берки дүйнө катары аңдайт. Аркысында ал жер жүзүндөгү акыркы дин адамы, аялы Ман илим менен иришкен ген инженери. Топон суу аламатынан башкы себеби дагы дал ушул генетикага байланыштуу келип чыгат. Миңдеген жыл мезгил аралыгында адамдын ички ресурстары эскирип, азыркы шартка ылайык келбей калды деген жүйө менен профессор Ян Вильмут баштаган генетиктер жаңыча жасалма адам жасоо идеясын көтөрүп чыгышат. Гениалдуу ген инженери Вильмут акыры жаңы адамдын генетикалык кодун ойлоп таап, өркүндөтүлгөн Homo sapiensтерди генетиктер конвейерлик жол менен өндүрө башташат. Жасалма адамдар дүйнө калкынын жарымынан көбүн түзүп, чыныгы адамдык касиет сапаттар, ыйык ыймандык түшүнүктөр кедерине кетет. Коомдо бүт бийлик жасалма адамдардын колуна өтөт. Аларга каршы чыккандар аеосуз куугунтукталып, сот жообуна тартылат. Кхе да ошондой тагдырга туш болуп, ыйыгы Христке окшоп крест жыгачка мык менен кагылганда кайдан жайдан топон суу тополоңу башталып, Кудайдын колдоосу менен өлүм жазасынан кутулат. Эми аял экөөнүн алдында жарык дүйнөгө жаңы эле көзү жарып келген чүрпөлөрүн чыныгы адам кылып тарбиялап өстүрүү милдети турат. Бирок канча аракет кылышса да, анысынан анча майнап чыкпайт. Кызы да, уулу да улам эсейген сайын эротикалык ышкы сезимдери ойгонуп, сексуалдык кумар каалоолору күч алат. Этих энеси айтып берген жомоктогу суу перисин эңсесе, дуунасы аңыздагы суучул жигитти күсөп күтөө берет. Ал ортодо Этих бир күнү суу перисинин ордуна деңиз жегинен толкун менен кошо сүрүлүп келген резина аялдын кебин таап алат. Атасынын үйрөтүүсү боюнча аны үйлөп, ошону менен күнү түнү кутурган кумар черин жазат. Анысы ашыкча кыйноодон жешилип, тешилип, жээли чыгып ишке жарабай калат. Күткөн суу перисинен күдөрү үзүлүп, резина аялдан айрылып айласы курганда, кан дүргүткөн эротикалык каалоо ышкысына ээ боло албай, Этих энеси Манды баса калып зордуктап салат. Ал андан боюна болуп калат. Ошентип жаңы киши сымактардын эмбрионунан түйүлүп бүткөн бакма баласы Этих жасалма адамдарды уруктандыруу боюнча адис ген инженери Ман энесинин өзүн уруктандырып коет. Бир уят эмне экенин билбеген дуунасы болсо, этеккири келгенин атасына аласын ачып көргөзүп, ал заара ушатып атканда артынан аңдоосуз анын эркектик асбабын кармалап эсин эки кылат. Мунун акыры Этих менен дуунанын эрди катын болуп эзилишкен эротикалык жыныстык катнаш лазаты менен аяктайт. Ал дагыдай корлукка чыдабай Ман деңизге чөгүп өз өмүрүн сууга берет. Ал эми Этих менен дуунанын эротикалык ышкы кумарынан мүйүздүү бала көз жарат. Идея боюнча топондон тирүү калган бул үй бүлө жалпы адамзаттын микромодели. Чакан үй бүлө улуу сууда упат болгон адам уругун улантууга чакырылган. Иш жүзүндө инцесттин айынан адам эмес, шайтандын тукумун уланта турган мүйүздүү уул туулат. Инцест дүйнөлүк мифологиянын универсал мотиви. Анда урук тукумдун башталышы адатта инцест менен байланыштырылат. Урук тукумду негизделген алгачкы ата баба адамдар бир тууган ага карындаш же эже ини болушат. Кийин урук уланып, канат бутага жайылганда инцестке тыюу салынат. Агерде инцест болчу болсо, анда табигаттын тартиби бузулуп, дүйнө будуңчаң түшүп, ааламдык апат кырсыктар келип чыгат. Султан Раевдин топонунда дагы дал ушул архетип модель менен мифологиялык универсал мотив кайрадан кайталанат. Аялынан айрылып, балдарын чыныгы адам кыла албай кыйналган Кхе акырында жалгыз калат. Уул кызы, шайтан небереси уруп сабап, ыйбадатканасын, ыйык китебин, иконасын өрттөп, өзүн ыйыгы Христке окшотуп, улуу суу боюна, жардын кырына крест даргага асып коюшат. Ал ошондон копшолгон крести менен кошо жардан ылдый кулап,
topon suu kучагына кетет. Ölüp öçüp baratkan kıyalında Noy siyahtu jerdegi ayban makluktun bарын jup-juu menen gemesine salıp, deniz jandıktарын, büt alam jan januarların baştap alıp, жаңы tuğulgan nurlu düýnöge süzüp baratkan syt. Arealdy düýnöde al ürkörde üý bülösü menen jaşagan ala kanday araldy, özü atagan Noy jerin көп ötpöy gölkügen ulu topon suu gömüp kalat. Oşonu menen adamzat tarıхында topon alamatı 3-nji jolu gaýradan gaýtalanat. Tileke garşy jaratkandyn kişiler menen tüzgön tübölüktүү gelişim şartyn esketken jyşan alu asan üsön gök jele bu sapar asmandan görünböýt. Adantkeni Kuday özüne okşoşturup jasap algan adamынан, demek özünön özü da tübölükö tüňürgen süýt. Şundan keyin biz emi baryn bilip, baryn jaratуучу egebizge emne deýbiz? Golundan gelbey turgan eç nerse jok. Kuday bul çeksiz kuduret. Oşensa da men bul eki jaratуучуга, sultan menen egege Kuday özü götür albay turganday uğur taş jarata alabı dep suroo uzatkym gelet. Sultan da Kuday da keyinki çygarmaçylygynda uşul ideýany oýlanyp görüşse, biz karapayam kişiler jana okurmandar abdan ыраzy bolat elek. Adam anın tabiatı kupuya tavışmağı, bul kişini jakşı niyet jana jarkyn ümit tilek menen jaratkan kuduretli Kudaydın özü üçün da gököy kesti göýgöýgö, tübölüktүү tüýşükö aylandı. Adam bul kiçineke alam dep tögün jerden aytylbayt da. Akıl esine girgen gezden tarta adam balası özü da tarıhtın bardyk gezeňlerinde özün özü tanıp bilүүgö gezerip hareket kılıp gelet. Büyük düýnölük adabiýat menen madaniyat uşu maselege arnalgan. Kıyazy bul proses adamzat özü jogolgonça bolaberçü nerse okşoýt. Uşuga baýlanıştуу Garcia Marquez'den bir aytkany eske düşöt. Bugün жазылып жаткан har bir bayandan artında adabiýattyn 10.000 ýyly turat. Özübüzdün kaýgurakda ekenibizde, adamzat tarıxynyň kaýsy çekitinde turganybızdy biliş üçün Bibliýanyň mezgilinden beri jasalyp kele jatkan uşul işti ulantyş üçün biz oşol baýlykdyň baryn bilip özdeşdirүүgö tiýişbiz. Janjaza jana topon görküm filosofiýalyk pritça romandarynyň awtory Sultan Raif dal uşunday ubaraly çygarmaçylyk izlenүү jolunda ekeni talassız. Bul romandarynyň ideýalyk görkemlik kuramynda düýnülük adabiýat menen madaniýatda emne bolsa, oşonun bary bar. Haos, arhetip, mif, apokalipsis, eschatologiya, ömür ölüm, süýүү, zombuluk, azap tozok, jalgyzdyk, incest, түш, аллегория, метафора, символ, семантика model, aytor sanay bersek oğ ele köp. Azirese 20-njy gylymdagy batış adabiýaty menen madaniýatynyň absurd filosofiýasy, absurd adabiýaty, absurd teatry, eksistensializm, sürrealizm, magiýalyk realizm, konseptualizm, Sigmund Freud menen Jung'tun analitikalyk psixologiýasy syýakty avangarddyk modernistik agymlarynyň ideýalary, düýnülük mifologiýa menen dini doktrinalardagy jana egzoterikalyk okuwlardagy modeldik motiv obrazlar abdan jyş uçurayt. Alardan uzun şirtemeler keltirilet. Geyipkerlerin jindi çalış kılıp, alar kıyalında özlerinin adamzat tarıxındağı aytılуу personalarga, ataktуу paygambar sabalarga ukşoşturup, jölüp, dörüp, esmas bolup, түш көрüp, reinkarnasiya mıyzam boyunca jandары bir-birine oşgon allegoriyalyk metafораlyk model jasap algany, Авторга мезгил менен мейкиндикчи чектебей, ошол образдарга, окуяларга байланыштуу эмне билсе, ошонун баарын романдарынын жалпы көркөм философиясына жана идеялык эстетикалык концепциясына ылайык каалаганда экчеп калчап, эптүү колдонууга мүмкүндүк түзгөн. Андай адаттан тыш оригиналдуу каармандарынын ички жан дүйнөсүндөгү илме гайып интуицияларды, купуя психикалык кубулуштарды, ассоциацияларды, сезим туюмдарды, bayançının özünün oy tolgolorun, elес түшнүктөрүн жана фантазияларын автор düýnülük adabiýatda işdelip çykkan aň sezim agymyn, tuýuntu ыкмаларын ийгиликтүү пайдалануу arkyly işke aşyrat. Aň sezim agymy termin түшүнүгүнүн автору Amerikalyk filosof William James'tin oyu boýunça aň sezim bul agyp atkan darya syýakty. Anda oy tuýumdar, baam sezimler, elес eskerүүлөр, gütüsüz assosiasiyalar takay, bir-birin adaştırıp çataştırıp, түш syýakty gyýma-çyýma çatışkan awalda bolat. Alardy realdy çöre menen baýlanışdyrуу oňoý oltoň iş emes. Aň sezimden agymy bul any bögöp turgan tosmo jyrılıp ketkendey proses.
Ал эми мындай психикалык эмоциялык абалдарды сөз менен туюнтуп берүү абдан кыйын маселе. Ошон үчүн бул процесс айрым учурларда адабий көркөм чыгармада фабула менен сюжетти дагы алмаштырып, алардын ордуна жүрө алат. Аң сезим агымы багытындагы классикалык чыгармаларда, Прусттун, Вольфтун, Джойстун романдарында адамдын психикасындагы купуя кубулуштарга айрыкча көңүл бурулуп, салттуу баяндоо калыптарын бузуу, мезгилдик мейкиндик байланыштарды чак-челекей кылып чаташтыруу караандай формалдык эксперимент мүнөзүнө өтөт. Адабияттагы аң сезим агымынын негизги чыгармасы Джойстун Уллис романында адамдын ички турмуш иликтөөгө өтө эле үңүлүп үзүлүп түшүү кейипкердин мүнөзүн бүдөмүктөнтүп, психологиялык анализгө учурда караандай максатка айланганын көрүүгө болот. Аң сезим агымын сөз менен туюнтуу үчүн баяндоо, шилтеме берүү, ички монолог сыяктуу адабий формалардан тышкары автордун ошол ойдон чыгарылган персонаждардын эмоциялык психикалык абалына байланыштуу өз ой сезимдери дагы түз жана кыйыр түрдө кошо чагылдырылат. Бул адабий формада жазылган текстти толук түшүнүү эң эле оор. Ан үчүн окурман үзүл-кесил сүйлөм сөздөрдүн ортосундагы туңгуюк ой сезимдерди туюна ала тургандай, вербалдык эмес инсайт абалына жетиши керек. Айтылган өзгөчөлүктөрдөн улам андай проза же поэзия искусствосунун эң бийик интеллектуалдык формаларынын бири катары эсептелет. Ушул белгилердин көбү Султан Раевдин сөз болуп жаткан романдарында да мүнөздүү. Автордун романдары аалам менен адамзаттын азыркы учурдагы абалын рухий универсал мотив модельдери аркылуу аңдап билүүгө арналган. Азыркы дүйнө жиндикана, адамдар анын айныган пациенттери сыяктуу, адам өзү да, анын жашоосу дагы абсурдка айланып калгандай. Абсурд философиясы жана абсурд адабияты адатта адам жашоосун эч кандай маани-маңызы жана максаты жок бир маң дүйнө сыңары аңдап сыпаттайт. Адамдын жашоо турмушундагы демейки көрүнүштөр жана шарттуу эреже жоболор күлкү келтире тургандай парадоксалдуу, беймаани, курбекер бир нерселер экенин ачып көрсөтөт. Абсурд адабияты адам турмушунун психологиялык, социум, маданий, нарк дөөлөттөр, мамлекеттик идеологиялык тоталитаризм, руханий кризис, инсандын ички жана тышкы дүйнөсүнүн антологиясы сыяктуу ар кыл чөйрөлөр менен көйгөйлөрүн козгойт. Султан Раевдин романдарында ушулар менен биргеле, азыресе акыркы Топон притчасында адамзат цивилизациясынын мурунку кийинки топондон эч кандай сабак албаган абсурддук абалы үркөрдөй социум моделдин ашмалтай тагдыр таржымалынын мисалында абсурд театрынын сахнасында фантасмагория жанрында коюлган трагикомедия сыяктуу ойнотулат. Ал аркылуу азыркы адамзатты акыр заман аламатына алып бараткан дүмөктүү аян белгилер чагылдырылат. Арине фантасмагория жанры эскерилгенден улам, бул романдар реалдуу жашоо турмушка таптакыр жанашпаган жалаң жасалма окуя образдардын, ойдон чыгарылган обу жок элес түшүнүктөрдүн, чар учкандай чаржайыт фантазиялардын, үрөйү бузук гротеск көрүнүштөрдүн, баш аягы жок илме кайып идеялардын башаламан үймөгүнөн куралган абракадабра эмеспи дегендей эки анжы күдүк ой дагы туулбай койбойт. Арине андай эмес. Алардагы ар бир сүрөттөлгөн кырдаалдын, окуянын, образдын тарыхта жана бүгүнкү реалдуу турмушта тастыкталган бизге тааныш бейтааныш үлгү моделдери бар. Баарын терип-тепчип териштирбей, бир-эки эле мисал келтире кетели. Тарыхый түп нускалар жана алар жайында Султан Раев жазган жаңыча версиялар жөнүндө аз-нолок айтылды окшойт. Азыркы учурубузга келсек, айталы, Лирге байланыштуу окуяларда анын монологун айткан актер, ал жаш кезинде ойнош болуп жүргөн, кийин автокырсыктан каза таап сөөгү таанылбай, өлүкканада бир канча күн кармалып калган атактуу актрисанын кайгылуу тагдыры бизге тааныш таржымалдай сезилет. Же өлкө башчысынын уулу карапайым ата-эненин сулуу кызын сүйүп, экөө баш кошкону жүрсө, Мажнундун коңшу мамлекеттин президенти менен куда сөк болгусу келген калың каш, кашка баш ата-энеси каш аяк каршы чыгышып, Клеопатраны психканага каматып салган мисалды алалы. Мында да биздин жакындагы эле жашоо турмушубузда болгон кайсы бир жагдайлардын белгилери каңкууланып турган сыйт.
Дагы бир аяндуу деталга көңүл бурсак, бүгүнкү цивилизациянын топондогу аралчага толкундар шилеп алып келген резина аялдын кеби сыяктуу толгон токой жасалма таштандылары үйүлүп отуруп, азыр океанда чоңдугу Австралия континентиндегидей болгон акыр-чыкыр материгине айланып калганы, менте берсе адамзат ушуга окшогон экологиялык апааттардан акыры түп орду менен жоголору жомок эмес, реалдуу чындыкка айланып баратат. Кыскасы нускасы жан жаза жана топон роман притчалары тууралуу талдообузду аяктай келип, сөздүн ток этер жерин жалпылап айтсак, алардын идеялык эстетикалык мазмун маңызынан жана көркөм интеллектуалдык концепциясынан адам жетер жерине жетти, ал Кудайдын тааныбай калды, аны кусур урат, акыр соттун сурагына аз калды, акыр кыямат аламаты жакында башталат, топон суу каптайт деп эскерткен эсхатологиялык резюме корутунду келип чыгат. Султан Раев жасалма адам генетика маселесинде Айтматовдун Кассандрасындагы Крыльцов филофей сызыгына таянган ошол эле учурда өзүнүн автордук концептин башка бир өңүттө, көркөм инверсияда адабий трактовка жасаган. Демек Султан Раев Чыңгыз Айтматовдун дал ошол идеясын уланткан. Султан Раевдин Топон китебине Аты Уйкаш романына кошо автордун Кашаба аттуу повести дагы киргизилген. Повест Чыңгыз Айтматовго арналганы белгиленген. Кезинде Чыңгыз Айтматов да өзөк сюжетин Сангиден угуп жазган Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасын ага арнаганын эске алсак, Султан Раев дагы Кашабада адабий көркөм модель катары Чыңгыз Айтматов жазган Ак бара менен Таш жайнардын тарых таржымалына таянганын көрүүгө болот. Повестте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романындагы Жабарс Илбирсте картайган чагында жаш ургачы Жаншерге чанып, башка өзүнө тең туш дөбөттү ээрчип кеткен кайгылуу эпизодду кайталаган кейиштүү сцена дагы бар. Кашаба повестинде дагы эрли катын эки бөрүнүн ибарат хикаясы баяндалат. Эркегинин аты Чоңтаман, а ургачысынын ысымы Ок жетпес. Булардын ата жотосу бүт бойдон киши колду болуп өлүшкөн. Тотемдик көз караш боюнча бөрү урусунун ата бабалары түпкү тегинде карышкыр менен уялаш тууган экенин түшүнүшкөн үчүн аны адатта Кашаба деп тергеп келишкен. Генеалогиялык аңызда киши баласын канчы карышкыр эмизип бакса, азыркы жашоодо бөрүнүн жетип өлтүргөн бөрү урусунун адамдары өлтүрүп, бирөөсү кулагына Кашаба деп жазылган бир катагы батырып алган болот. Ал адам жаш баласын жара басып, анысы такыр айыкпай койгондо, карылардын акыл кеңеши боюнча аны бөлтүрүк менен бир желинден сүт ичирип, моюндаш жаткырып айыктырат. Бул жерде албетте түпкү бөрү эне эзелде бир эмчектен сүт ичкен өз урук тукумун колдоду деген ишарат идея жатат. Бөрү баласы ит болбойт, андан көрө өз тукумунун табигый мыйзам менен жашасын деп кийин Кашабаны кое беришет. Ал өзүнчө үйүр баштап бөрүнүн сырттан айланат. Эр жетип аңгыча айланган эмчектеш моюндашы бир курдай оор кышта ал баштаган үйүргө кезгелип, сөгү сөпөт болордо аны Кашаба кандаш карышкырлары менен кармашып атып аман алып калат. Кашаба жети бөлтүрүктөн тирүү калган бирөөсү, жетинин бири кыдыр болуп, калган 6 карышкырды качырат. Мындан 7 санынын сакралдык мааниси Кашабада да колдонулганы байкалат. Касиеттүү Кашабанын ушундай адамгерчилигине бөрү уругунун эмчектеш урпактары кантип жооп беришет? Алара дегенде карыган Кашабанын көз алдында анын сүйүктүү көк көз жаш канчыгы өзүнүн теңи менен лаззат кумар кучагында ээришип чакышып турган учурунда экөөнү бирдей какчыкыйга атып өлтүрүшөт. Анан картан Кашабанын жаш чактагы көк көз сүйгөнүнүн терисин тескери сыйрып бөктөрүп кетишет. Ит кушка жем болбосун деп Кашаба көк көз көрөр көзүнүн кызыл эт сөгүн жонуна артып келип, агыны катуу сууга таштайт. Суротуулат. Эмне үчүн жаш канчыктын көзү көк? Эмне үчүн автор ага айрыкча маани берүүдө? Көк түс абалкынын мифологиялык аң сезиминде түбөлүктүү асман менен ассоциация түзүп, аркы маанисинде түпкүлүктүү көкө теңирди түшүндүрөт. Асман айталы моңгол түрк тилдеринде адатта көк деп аталат. Анын үстүнө архаикалык аң сезим тээ алмустактан эле жер менен көктү өз ара оппозицияда аңдап, жер бетиндеги жашоонун опосуз агымына арбактуу обонун ажайып касиеттин каршы коюп келгени белгилүү. Ошо себептүү тиги жаш канчыктын көк көз болуп атышы бул анын тегин жаныбар эмес, теңир жалгаган
төтөң göй gaşka aybanat ekenin astırtan gankулап турган жышаан алуу эн тамга сыяктуу сезилет. Башкача айтканда көк көз канчык абалда аңыз миф боюнча бөрү уруусуна негиз салган карышкыр эненин өзү көзү сыяктуу көрүнөт. Демек, бөрү уруусунун бүгүнкү урпактары чын-чынына келгенде көк көз канчыкка ок атуу аркылуу эзелдеги өз энесин өлтүргөн болуп чыгышат. Ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун Ак барасы дагы Кыямат романында жөн гана бир катардагы канчык карышкыр кыязында эмес, бүтүндөй бир калайык журттун түпкү көк көз тотеми сыңарында сыпатталганы эске түшөт. Кашаба чыгармасындагы карышкыр үйрү жөнүндө баяндын уңгусунда дагы ушундай уюткулуу маани маңыз бар. Жан жаза жана топон романдарынын идеялык, эстетикалык мазмун маңызы жана көркөм философиясы көп жагынан Эрос Танатос көйгөйүнө көгөндөлгөнүн биз жогоруда көрдүк. Бул тема Кашаба повестинде дагы орчундуу орунда. Ошон үчүн повесттин бир кекеч кейипкери түйнө эки учурда токтоп турат. Оокат жеп атканда анан секс учурунда деп атпайбы? Бул арине бекеринен айтылган бейчеки сөз эмес. Маселенин төркүнү кыйла тереңде. Ушуга байланыштуу эскерте кетчү бир учур Зигмунд Фрейд өзүнүн айтылуу психикалык аналитика окуусунда жандуунун баарын жашоого умтултуп, урук тукумун улантып турган ышкы кумар инстинкттин эзелки грек дүйнөсүнүн сүйүү кудайы Эростун, ал эми ага карама каршы кара күчтүү өлүм кудайы Танатостун ысмы менен атап, ар кандай жаныбардын жашоо турмушу мына ушул эки күчтүн күрөшүнөн турарын тастыктаганы белгилүү. Атургай ал өз концепциясын ар кандай өмүрдүн максаты өлүм деп кыска нуска жумгактаган жайы да бар. Дээринде Эростун да Танатостун дагы түпкү табияты сексуалдуулук ышкы сезимине барып такалат. Өмүр менен өлүмдүн, башкача айтканда Эрос менен Танатостун эрегишкен эрөөл жолунда жолугуучу эң оор сыноо бул адатта сүйүү үч бурчтугу деп аталуучу көйгөй. Бул нерсе Танатостун негизги куралы. Ошондуктан ал көп учурда өлүм үч бурчтугу деп дагы аталат. Кашаба баянында башкы үч карышкыр тең дал ушул сүйүү үч бурчтугунан улам курман болушат. Кашабаны көрөр көз көк көз ойношунан кызганып, адегенде жетип өлтүргүн өлтүрүп, андан соң өзү да сууга бой таштап, ок жетпес канчыгы о дүйнөгө узайт. Көрөр көздү жаш дөбөтү менен Эростун сексуалдык туу чокусунда жыргап турган жеринен бөрү уругунун аңчылары атып өлтүрүшөт. Акырында жан шерик канчык жарынан жетип өлтүргүнөн көрөр көз жаш ургачысынан айрылып, жашоодон аша кечип калган Кашаба да каза тапкан жакындары сыяктуу өзүн сууга таштап, өмүр менен кош айтышканы бараткан жеринен баягы бала кезинде коюндаш моюндаш өсүп, ажалдан аны бир эмес эки ирет өзү сактап калган адамдын аткан огунан мертинет. Кулагындагы быркасынан улам аны аңчы да тааныйт. Ошондо кайран Кашабаң нуру өчүп бараткан кареги менен тигиле карап, мен бөрү эмес, сен бөрү экенсиң адам деген көз карашта жардан ылдый сууга боюн урат. Үлкөн үч бөрүнүн тең сууга бой урушу байыркы грек мифологиясындагы Стикс дайрасын эске салат. Мифте ал дайра аркылуу кайыкчы Харон өлгөндөрдүн жанын аркы дүйнөгө ташыйт эмеспи? Ал эми Султан Раевдин повестинде болсо бөрүлөр бейишке ушул суу менен барары айтылат. Анткени алар өз табигый мыйзам менен татыктуу өмүр сүрүштү. Табигый мыйзам чегинен да чыгып, мыкаачылыктын мыкчыгерлерине айланышкан адам пенделерине караганда повестте карышкыр алда канча гумандуудай сүрөттөлөт. Боз үйдө секс кумарына батып балкып жатышкан ойноштор менен күнөөсүз наристе балага ал тийбейт. Ошо кишилерге окшоп өзү да жаш канчык менен сүйүү балын татканын, өзүнүн да адамдын жаш баласындай бөлтүрүктөрү болгонун эстеп, боор оруп аларды кадыресе аяп коет. Праксиология менен этологияны баштоочулардын бири француз социологу Альфред Эспинас мындан 100 жыл ашуун илгери жаныбарлардын социалдык жашоо турмушу аттуу эмгегинде жаныбарлар жамааты дегенибиз эмне деп собол таштап, анан ага кайра өзү бул суроонун муну менен байланыштуу болгону адамдар жамааты дегенибиз эмне деген суроонун тарых таржымалынан башка тарых таржымалы жок деп жооп берген эле.
Hakikatta da adam zatının bu yer üstündögi жашоонун ашкан bir ajayip ülgüsü katары jaralıp kalışının öz ele esepsiz canıvar formalarının evolütsiyalık ösüp örçüşünün öktöm natijası. Oşon üçün biologiyalık jagынан alganda adam menen canıvar organikalık jaratılıştın çındığında da bir bor perzenti. Al emes sotsiologiyalık aspektten saresip salıp görgöndö delе adamdın abaltan berki жашоосун canıvarsız elestетүү hiç mümkün emes. Жашоо үчүн жан өргөн машакаттуу турмушунда жаныбар адамга ар убак азык да, кийим да, уна да, убайым мүшкүлүн бөлүшкөн жан шерик да болуп келген. А бирок жаныбарды жалаң гана жей турган эт же кыңк этпей кызмат кылуучу карандай кара күч катары эсептеш таптакыр туура эмес. Ошону менен бир катарда зилинде ал деле адам баласы сыяктуу жакшы мамилеге жанын аябай жароокер жооп берген, ташбоор зомбулуктан тамыры сыздап азап тарткан табигаттын бир тирүү макулугу. Айтса айтпаса, бул акыйкаттын буруу терүүсүз чындыгын адабият менен искусствонун абалкы мифологиядан азыркы күнгө чейинки өнүгүү жолунда жаралган жаныбар турмушу туурасындагы албан түркүн кызыктуу көркөм баяндардын көп кылымдык тарыхы талашсыз тастыктайт. Султан Раевдин Кашаба повести дагы ошондой анималисттик притча чыгармалардын катарына кирет. Анна Каренинаны аңдап түшүндүрүүгө аракет жасаган адабиятчы сынчылардын дарегине улуу жазуучу Лев Толстой эгер мен аны ошончолук эле чечмелеп түшүндүргүм келсе, анда ошол романдын өзүн кайра жазып чыкмакмын деп айткандай, биз да Султан Раевдин соңку жаңы чыгармаларын зерттеп талдаган ушул узун сабак чечмебизди Чыңгыз Айтматовдун бул өтө терең философиялуу чыгарма, өтө күчтүү, өтө эмоционалдуу, окурман мындай мүнөздөгү чыгарманы кабыл алууга даяр болушу керек деген акыл сөзү менен аяктамакчыбыз. Калык Ибраимов, философия илимдеринин кандидаты, СССР жана Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты.